Менин тагдырым, менин кызматым аларга мындай көп деле маанилүү болбосо керек да, бир дарыгерди кетирдик болуп эле калды болуш керек. Эмгек кодексине ылайык өзүнүн функционалдык милдетин ошол күнү так аткарыптыр. Эмне үчүн 21 дата менен арткы дата менен сиздер жумуштан алып атасыздар? Өз каалооңор менен кеткиле, болбосо мен статья менен кетирем деп айтып атат. Эмне түрткү болду ага, сурадыңызбы? Ал деген жогору жактан ошондой чечим келди деди, бирок ал кагаз түрүндө чечимди мага көргөзүлгөн жок. Трудовой кодекс боюнча 72 саат бул принципиалдуу түрдө кызматкер эс алышы керек. Фактически бүгүнкү күндө дээрлик каждый день ар бир ошол жердеги иштеген дарыгер күзөттө туруп атат. Алардын эмгек укугун тебелеп атат. Бул боюнча министр билеби? Билет болуш керек. Сизди мен лично ойлочумун дайыма только негатив, биздин жаман гана жактарды издейт деп ойлочу элем. Психологический давка болду. Өзүм абдан өзүмдү жаман сезип баштадым, переживать эттим. Ошондон бери мына диабет деген оору чыгарып берди. Бул ооруну билсеңер керек, бул мындай айыкпас, эми өмүр бою бул оору менен жашаш керек болот да. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына да кам көрүүнү унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматология, гинекология, урология, терапевтин андан сырткары балдарды сүннөткө отургузуу кызматтарын сунуштайт. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуу жана рентген кызматтары акысыз болот. Ошондой эле ишемби күндөрү гинеколог, жекшемби күндөрү терапевтин кабыл алуулары бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги текстилчик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Эгерде сиз жеңил өнөр жайын баштоого максат кылып, бирок тигүүчү машинкаларды алууда ойлонуп жүргөн болсоңуз, анда бул жарнама сиз үчүн. TikTok Шивемак дүкөнү сапаттуу заманбап машинкаларын 3 айдан 18 айга бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүн жарыялап жатат. Ошондой эле үй кожойкелери үчүн кайсы бир тигүү цехине барып иштебестен өз үйлөрүнө сатып алып, буйрутма менен иштөөгө дагы мүмкүнчүлүктөр жаралууда. Шаар ичине жеткирүү берүү кызматы акысыз. Аталган тигүү машинкаларына кепилдик 2 жылга берилет. Ош шаарындагы Дареги Касымбеков көчөсү 8, телефондор 0708 39 39 75, 0760 46 21. Бишкек шаарында Элебесов көчөсү 235, телефондор 0740 09 00, 0707 88 85 48. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, биз азыр Каракол шаарындабыз. Эсиңиздерде болсо, буга чейин Каракол шаарындагы төрөт үйүндөгү болуп өткөн инцидент, акыркы ошол биз чыгарган чыгарылыш бир топ чуулгандуу жагдайлар менен аяктаган. Өзүңүздөр билгендей, дал ошол төрөт үйүндө 2 кызматкер кызматтан кеткен. Андан сырткары төрөт үйүнүн жетекчиси сөгүш алган. Бүгүн биз кайрадан дал ошол төрөт үйүндөгү жагдай боюнча келдик. Бул чыгарылышта ошол төрөт үйүндөгү жагдайда жапа чегип, мындайча айтканда, мыйзамсыз чара көрүлүп, күнөөсү жок ошол жердеги кызматкер, ошол жердеги дарыгер жумуштан кеткендиги тууралуу телефон аркылуу бизге кайрылып, ушул жагдайды силер чыныгы адилеттүү болсоңор, силер мына ушул чыныгы чындык деп турсаңар, анда менин да үнүмдү кула деген жагдай менен бизди чакырып калдыңыз да. Азыр көрөрмандарга сиздин аты жөнүңүздөн баштайлы. Мен Атагелдиева Ибарат Касеновнамын. Бул Каракол төрөт үйүндө 2000-жылдан бери эмгектенип келатат. Азыр сөзүңүздү созуңуз да. Урматтуу көрөрмандар, бул Ибарат эжекебиз өткөн чыгарылышта бизге маалымат берген эмес. Дал ошол өткөн чыгарылышыбыздагы жагдай боюнча жумуштан кеттирди, жумуштан ошол сен күнөөлүүсүң деп министрликтин чечими, ошол учурда бул төрөт үйүнүн жетекчилигинин чечими менен жумуштан кеткен каарман азыр биздин микрофонубуздун алдында турат да. Сизге микрофон сунганы келди. Мен 12 август күнү күзөттө тургам, дарыгер болчумун.
Урматтуу мекендештер, Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери профессионал иш алып барган командасы аманатка кыянаттык кылышпайт. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман эсен жеткирүүгө кепилдик берет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша ыңгайлуу баада 500 рубльдан өйдө бааланат. Дареги Нижегородское метросу Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш телефондор +7 926 788 70 70 0704 70 70 21. Урматтуу айдоочу, автоунааңызды оңдотуу муктаждыгы жаралып жатса, анда сиз автоунааңызды устага алып баруунун кажети жок. Кадимки кол телефонуңуздан автомент тиркемеси аркылуу автоунаа усталарынын түрлөрүнө, тажрыйбасына, өзгөчөлүктөрүнө карап, сиз автоунааңызды каалаган жерден оңдото аласыз. Ал үчүн автомент тиркемесин Android колдонуучулар Google Play'ден, iPhone колдонуучулар App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. Мындан ары сиз усталарга эмес, усталар сизге келет. Баса, курулуш баштап, ширетүүчүлөрдү издеп жүргөн мекендештерибизге дал ошол жогорудагы тиркеменин иштөө принциптериндей эле ширетмен тиркемеси жардамга келет. Ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табасыздар. Кененирээк маалыматтар менен төмөндөгү Instagram баракчадан, ошондой эле сайттан тааныша аласыздар. Ал күнү роддом боюнча эгерде статистикага таянсак 125 оору катталган болчу. Ошол күнү суткасына 14 төрөт болду. Андан тышкары келип амбулатордук жардам алып кеткендер болушту. 6 киши гинекологияга бөлүмүнө 2 аял түштү, жана 4 аял амбулатордук түрдө келип жардам алып кетишти. Ошонун ичинен бирөө кровотечение менен келди. Анан ошол башынан баштап эле айта беришим керек. Ошол процессти айтып берсеңиз. Анткени биз ошол чыгарылышта өзүңүз деле көргөн чыгарсыз. Дал ошол бизге кайрылган каармандын келинчегинин баласы акыреги сынып, анан келинчегине ушундай ден соолугуна залакка тийип, бир топ мындай бир үй бүлөнү түйшүккө салган эле да. Мына ушул жагдай бул резонанс болгон. Анан эми ошонун процессинде биз сизге азыр уккубуз келип атат. Кандай болду эле? Сиз ошол күнү күзөттө турган дарыгер экенсиз. Ошол күнү мен күзөттө турган дарыгер болчумун. Мыйзам боюнча биз график боюнча 2 дарыгерден турушубуз керек, бирок ошол күнү мен жалгыз туруп калгам. График боюнча ошондой бекитилген. Саат 6-да, эртең мененки саат 6-да гинекология бөлүмүнө бир келин маточный кровотечение менен түшкөн, боюнан түшүп аткан. Түшүп, ага жардам берип, канга кетип атканын токтотуп, анан мен родзалга көтөрүлгөм. Родзалга көтөрүлүп, суткада болгон документтерди тактап, жазып бүтүп атсам эле, дагы бир келинди тону эрте ажырап, кан кетип, өзүнүн немесине, өмүрүнө, жана ичиндеги түйүлдүк баласынын өмүрүнө өтө коркунуч келтирип аткан жагдай болуп аткан болчу. Ошол убакта биз экстренный операцияга киришибиз керек болчу. Анткени тон жатындан эрте ажырап, бала ошол жерден жабыркап, кислород жетпей, ичинен бала чарчап калып, андан кийин абдан массивдүү түрдө кан кетип, даже ошо келиндин өзүнүн өмүрүнө коркунуч келтирет болчу. Азыр көрөрмандар үчүн түшүнүктүү болсун. Бизге кайрылган, коомчулукка баягы чыгып резонанс болгон келиндин жагдайы боюнча сиз ошол убактысында сизге кабар жеттиби? Маселен, саат 4-тө ал толкотуп баштаптыр. 4-төн 7-ге чейин процесс башталбаптыр да. Кыймыл аракет болбоптур. Алардын ошол бизге кайрылган жарандардын, ошол үй бүлөнүн добуту ошол күзөттөгү дарыгер карабай койду. 4-төн бери биз толгоо башталды деген маселени коюп атпайбы? Буга кандай жооп бересиз? Алардын үй бүлөсүнүн ушундай койгон талабы деле туура. Алар деген ал ситуацияда болгон эмес. Анткени бул келин биринчиден акушеркага кайрылыптыр. Акушеркага кайрылып, менин мындай толгоом башталды эмес. Менден былжыр нерсе чыгып баштады дептир. Акушерканын түшүнүгүнөн улам айтып атам да. Түшүнүк жазылды да. Ошондо кайра алмаштырып, сала турган чүпүрөңүздү анан кайра көргөзүңүз дептир. Ошол убакта мага кайрылган эмес, катуу толгоо башталып, бирдеме аялды
беспокоить эткен эмес ал кезде. Эгерде толгоосу катуу башталып мага кайрылса, анда аны көрүшүм керек болчу. Бирок ошол убакта төрөт болуп аткан, мен төрөт залында болчумун. Ошол убакта 2 аял төрөгөн. Сааты менен журналда жазылуу ал. Ошондо сиз бизге чакырып, бизге ушул менин үнүмдү адилеттүү болсоңор уккула. Мен бул жерде күнөөлүү эмесмин деген жагдайды айтып атасыз да. Ошондо сизге акушерка, медсестралар кабар бербейди болуп атабы? Саат 4-тө мага эч ким эч нерсе жөнүндө кабарлаган жок. Сиз кайсы учурда билип атасыз аны? Аны жанагы тону эрте ажырап, кан абдан кетип келген келинди көрүп аткандан кийин ганакей аны акушерка төрөт бөлүмүнө жана Алмазбек кызы Айкеримди ээрчитип келип атат. Ошол кезде мен тиги операцияга экстренно кириш керек болуп, анткени баланын да эненин да өмүрүн сактап калыш керек болуш үчүн биз операцияга тезинен даярдап, анда өзүнүн шаймандары бар, ыкмасы бар, тезинен даярдап, аялды сурамжылап калышыбыз керек. Ошону сурап, тиги операцияга кире турган аялдын төрөт баянын толтуруп баштаган болчумун. Ошол мезгилде эле патология бөлүмүнүн акушеркасы Алмазбек кызын ээрчитип родзалга келди. Родзалга келгенде сиз ошондо билип атасыз аны? Ошондо билип атам. Ага чейин сизге экстренный бир келин келип атат. Сиз ошо менен алек болуп аткан учурда? Ошо менен алек болуп аткан. Тиги медсестра, акушерка сизге алып келип атат. Да. Бул жакта дагы бирөө. Мен жалгыз дарыгер болгондуктан мен экөөнү карашым керек болду. Анан тиги келинди уже операцияга экстренно деп чечип, мен ургенттүү врачты чакырдым, жалгыз операцияга кире албайм. Ургентный врач Султанбаева Каухар Бешекевна болчу. Ал кишини ал дагы жана кызматтан кеткен эже азыркы. Ооба, ал дагы киши кызматтан кетти. Ал кишини телефон аркылуу чакырдык. Анан биздин служебный машина барып, аны алып келиш керек. Ошол убакта эле Алмазбек кызын алып келип, аны жүрө кирип кроватка жат, көрөйүн дедим. Акушерка экөө кирип кошо даярданып атышты мен көргөнгө. Кирип эле көрөйүн десем, жок, мени көргөнгө болбойт. Кол салып, биз акушердик ыкма менен көрүшүбүз керек да, кол салып кандай болуп атат экен көрөйүн десем, жок, мени көргөнгө болбойт. Менин дарыгерим эч кимге көргөзбө деди. Анткени анын ошо бизде медицинская тайна деген бар, өзүнүн оорусу бар болчу, себеби бар болчу. Ошол себептен улам аны деген 3 күндөн бери пландуу түрдө операцияга даярдалып аткан аял экен. Ошол учурда мына сиз азыр убагында мага кабар жеткен жок. Ошол эле учурда мен жалгыз ошол төрөттү 14 төрөттү мен кабыл алдым. Мен убактымда деп атасыз, мөөнөтүндө. Негизи мыйзам боюнча канча дарыгер болуш керек эле ал жерде? Эгер дагы сиз менен кошо дарыгерлер болгондо бул жагдай болбойт эле да? Мени менен дагы дарыгер болсо, анда бирөө төрөткө кирип, экинчиси тигил аял менен кандай ошол аялга көңүл буруп, ага жардам берип калмак. Мен жалгыз болгондуктан төрөттөрдү да өзүм кабыл алып аттым. Гинекологияга бөлүмүнө түшүп аткан аялдарды карап аттым. Анан ошол кровотечение менен кан кетип жабыркап аткан аял келгендиги үчүн ошо аялга көбүрөөк көңүл буруп, көбүрөөк эмес, аны тезинен операцияга алып аттык. Ошол операцияга кирип бараткан учурда Алмазбек кызы Айкеримди алып келип, ошол моменттерде көрүп калдым да. Негизи сиздин мөөнөттө жалгыз турдуңуз. Бул дайым дарыгерлер бүгүнкү күндө төрөт үйүндө жалгыздан турушабы? Жок, жалгыздан турбайт. Экиден турат. Анан ошол күнү мен жалгыз туруп калдым. Не себептен? Ал эми биздин администрациянын бекитилген графиги бар. Анан эми бул жагдай көрдүңүз, коомчулукка чыкты, бизге кайрылышты, анан министрлик реакция кылып, комиссия түзө коюп, келип текшерип, ар бириңиздерди суроо салыптыр, чечим чыгарып, анан сизди кызматтан кетиргенге туура келиптир да. Кайсы жери мыйзамсыз болуп калды? Ошол операцияга кирип бараткан жеринде бир тактап кетейин дедим. Операцияга кирип атканда Каухар Бешекевнага рахмат, ал киши тез келип берди. Операцияга кирип баратканда мен айттым, Каухар Бешекевна, сиздин палатаңызда 3 күндөн бери сиз көзөмөлдөп карап жаткан аялыңыз операцияга даярдап аткан, толгоосу башталып атыптыр. Азыр бул операцияны тезинен жасап, экстренный
Анан кийин ошол пландуу түрдөгү операцияңызды алалы, анткени толгоосу башталып атыптыр деп ага доклад түрүндө айтып бердим. Анткени ал деген Ургентный дарыгер катары турду эле ал киши ургентный катары анын даражасы бийигирээк болот. Ал ургентный мен жөн эле күзөттө турган дарыгер болчумун. Ал андан тышкарыда кош бойлуу бөлүмүнүн жетекчиси болот. Түшүндүм. Эми сизге адис катары суроо берейин да. 3 күндөн бери турат деп атасыз азыр. 3 күндөн бери мөөнөттө турат. Ошол операцияга даярдалып аткан деп атасыз. Пландуу түрдө операцияга даярдалып аткан аял экен. Эмне үчүн 3 күндөн бери турду ал? Ал эми мөөнөтү келе элекпи? Сиз ошол мындай бир адис катары кандай деп аны эсептейсиз? Эмне себеп болушу? Ал суроону да мен өзүм берип атам, өзүмө да берип атам, ал кишилерге да бердим. Эмнеге ошо 3 күн мурда жасалып калса дагы мындай жагдай болбойт беле деп ойлойм. Эмнени күтүп атты ал? Эми ал суроону өзүнүн дарыгерине узатышыңыз керек болот. Сиз дарыгерсиз да. Мен Сизге мен ал бөлүмдүн дарыгери эмес. Мен гинекология бөлүмүнүн дарыгери. Мен ошо күнү чындыгында мен төрөт боюнча адиссиз да. Ал келиндин жагдайы түнкү күзөттө турду. Эмнеге 3 күн күтүлүп турду деген суроо болуп атат да. Эртерээк болсо балким азыркы результат башкачараак болот беле. Негизи болобу? Сиздердин практикада ушундай кылса болобу же 14-түндө төрөшүң керек. Демек 14-түндө сен толгонго карабай туруп 14-түндө төрөшүң керек дегенди күтүш керек. Пландуу түрдө операциялар коюлат. Бизде экстренный түрдө да болот. Жанагы тону эрте ажырап кан кетип аткан аялдарда болот. Бирок пландуу түрдө өзүнүн кандай показаниясы менен эртеси күнү алышыбыз да мүмкүн, 2 күндөн кийин же ошол эле күнү анализдери даяр болсо ошол күндө эле алып койгон учурлар да болот. Бул жерде мандем эмне үчүн айтып атам? Себеби бул төрөт үй боюнча коомчулуктун ыйлаганчалык, айтканычалык бул мындай негиздүү. Анткени эл калп айтпайт да. Эл жагдайды көрүп, анан ыйлаганчалык акыбал бар экен ал жакта. Ошол эле ошо беш кемпир деп аталышы бир топ жагдайлар. Анан ошо 3 күндөн бери күтүп аткандыгы демек ал келип үй бүлө акча бербей, то есть төрөткө кичине колуна ырымдабай, ушундай жагдайлар ошол тууралуу акча тууралуу мен деген силердин чыгармаңардан кийин уктум. Мен чоң энесимин деди, тай энесим деди, бир эже чыгып баланча сомду врачка бердик, баланча сомду бирөөгө бердик деди. Ал жөнүндө мен ошол эле ошо интернет аркылуу көрдүм. Анан кимге канча берип атканын уккан да эмесмин. Мен бул аялды, Айкеримди болгону 2 эле жолу көрдүм. Операцияга кирип баратканда бир көрдүм, жана шашып. Анан операциядан чыгып атканда Каухар Бешекеевна менден биринчи чыгыптыр. Менден биринчи чыгып, анан тигил аялды кайра алабыз го деп эле мен оюм менен чыгып экинчи операцияга кирели деп атсам, Каухар Бешекеевна жок, бул аялдын жатын моюнчасы чоң ачылып калыптыр, бул өзү төрөйт деди. Бул келин көргөзбөй атпады беле, кандайча болбойт да муну көргөнгө мындай оорусуна байланыштуу десем, жок мен көрүп койдум, төрөйт деди. Бүгүн базар күн, роддомдо эч ким жок, мен калып сизге операцияга кирип берейин, жардам берейин, чогуу бүтүрөлү десем, жок бул өзү төрөйт деди. Анда сиз ургентный врачка айтып атасыз. Мен ургентный врачка айтып атам. Ал уже 8:30 өткөн убакыт болчу. Менин иштөө мөөнөтүм саат 8ге чейин. 8:30 болгондуккана карабай калайын, жардам берейин, келиңиз кирели, пландуу түрдө уже бүгүн 4-күн 10-нан бери жатат. 10, 11, 12, 13, 4-күн келиңиз пландуу түрдө даярдагандан кийин кирели операцияга десем, жок өзү төрөйт деди. Анда сиз төрөп, мойнуңузга алып мен төрөтөм десеңиз, сиз алып калыңыз. Мен анда дежурствомду өткөздүм бригадага, дагы 2 дарыгер келди эртеси күнү, өткөздүм да кеттим. Эми суть эмнеде болуп атат? Суть эми кайсы жерде сиздин укугуңуз текшелип? Ага чейин анчалык мындай жаңжал чыгып кетерин билген эмесмин. Туугандардын нааразычылык болуп атканын да билген жокмун. Аны 15 күн эле жанагы соцсетиден чыгып калгандан улам билдим. Анан Минздравтан комиссия келди. Минздравтан канчасы келип атат ал?
Минздравтан комиссия 17-си келди го. 17-си келип, 3 киши, 3 адистен турган зам министр өзү баш болуп келип бизди сурамжылады. Азыркы сизге айткандай эле баарын болгондой эле айтып бердим. Ал убакта тиги келиндин жолдошу да кошо отурду. Ошол мен айтып берип аткан убакта мен жалгыз айткан жокмун. Каухар эже экөөбүз чогуу кирип эле сөзүбүз бирдей болуп атабы деген сурагандан чогуу кирип бирдей эле жооп бердик. Азыркы айткан эле сөз айтылды. Келиндин толгоосу башталып атканын мен деген операцияга кирип баратканда, шашып, мындай айтканда чуркап баратканда канакей угуп, билип, токтоп, ошого көрүп, көңүл буруп карап калдым. Бир эле жолу. Анан чыкканда, операциядан чыкканда уже Каухар Бешекеевна как 3 күндөн бери карап аткан палатный дарыгери катары уже өзү көрүп, өзүнүн колуна алып, төрөттү өзүм бүтүрөм дегенден кийин ошол 2 эле жолу көрдүм. Анан мен бул төрөткө эч кандай тиешем жок деп ойлойм. Экинчи маселе 21-ине чейин биз иштедик. Мен иштедим. Комиссиянын чечимин айтып бериңизчи. Комиссиянын чечими менен бизди ушул күнгө чейин бүгүнгө чейин эч ким тааныштырган жок. Комиссиянын чечими колуңуздарга тийген жок? Колума тийген жок. Бүгүнкү күнгө чейин мен көргөн жокмун. Кантип жумуштан алып койду анда сизди? Минздравтын комиссиясы да мени тааныштырган жок, менин администрациям да тааныштырган жок. Ошону айтып келатам. 21-inde толук 6-7-ге чейин иштедим. Биздин жумуш 5-ге чейин, бирок ошо жазып бүткөнчө ошончо болуп калат. 22-синде саат 8:30 администрацияга директорубуз чакырды. Директорубуз чакырып, ким деген? Мурзакалыков Кутман Исаевич. Ал киши чакырып, өзүбүз калооңор менен кеткиле, же болбосо статья менен кетиришим керек болуп атат деди. Анан мен эмнеге кетишим керек? Мен преступление жасабасам, бул жерде менин күнөөм жок. Ал убакта төрөт кабыл алып аткам, жалгыз өзүм күзөттө турсам, хронология боюнча бүт журналда бар, запистерим бар, ким качан төрөгөн, саат канча убакта түшкөн, ошонун баарына жооп берип иштеп жүрсөм, мен ал убакта эс алып аткан жокмун, же жумуш ордумда жок болуп калган жокмун. Өзүмдүн кызматтык, функционалдык кызматымды аткарып жүргөн кезим болчу. Анан тигил келин төрөп, ушондой результат болуп калса, мен ага жооп бербейм дедим. Ошого чейин көп эле мындай психологический давка болду. Өзүм жаман сезип баштадым, переживать эттим. Ошондон бери мына диабет деген оору чыгарып берди. Бул ооруну билсеңер керек, бул мындай айыкпас, эми өмүр бою бул оору менен жашаш керек болот да. Анан мен ошол күнү больницага барып жатканга мажбур болдум, ден соолугума байланыштуу. Анан 23-ндө отдел кадрдын начальниги мага чалып келип эмгек китепчеңерди алып кеткиле деди. Силерди уволить эттик деп айткан жок. Китепчеңерди алып кеткиле деди. Анан ал күнү да мага абдан чоң удар болду бул. 24-ндө эптеп туруп больницадан өзүм ден соолугум начарына байланыштуу такси кармап алып барсам, жетекчиден эч ким жок экен. Анан кирсем, отдел кадр эле берип койду. Мага приказ токтомду тааныштырбайсыңар, мен окуйн эмнеге десем, мен билбейм, аны деген администрациядан чыкты, мына муну алыңыз деди. Көрү, сиз мойнуңузга алып атасызбы? Бүгүн 24-август. Силер мени иштеп аткан күнү 21-август менен жумуштан кетирип атасыңар. Сиз 21-inde мөөнөтүңүздө тургансыз? Толук аткаргансыз. Бирок сизди азыр жумуштан кетирүүдө 21 дата менен кетирип атат. 21 дата менен кетирип атат. Сиз кол коюп, приказ менен таанышып, макулмун же макул эмесмин деп айттыңызбы? Кол коюп бердиңизби? Кол коюп берген жокмун. Ал приказ менен мени тааныштырган жок. Дагы деле таанышкан элексиз аны менен? Жок, ал приказды мага почта аркылуу ушу понедельник күнү жиберишти. Бир жумадан кийин. Эмне себептен анан сизди мындай тиги жетекчи силерди өз каалооңор менен кеткиле, болбосо мен статья менен кетирем деп айтып атат. Эмне түрткү болду ага, сурадыңызбы? Ал деген жогору жактан ошондой чечим келди деди, бирок ал кагаз түрүндө чечимди мага көргөзүлгөн жок. Мен
тааныштырды. Аякта Минздрав сунуштама жибериптир. Ушу 2 дарыгерге кызмат ордун жөнүндө каралсын деген. Каралсын деп сунуштама келиптир. Бизге ошол биз 18 күнү келгенбиз. 18-inde жагдайды изучать этип ушул маселелерге суроо салып атканда дал ошол министрликтин өкүлдөрүнө байланышка чыгып, ушу жетекчилигиңиз сураганда айтпады беле, телефондон 3 кишиге чара көрүлдү, экөөсү сумуштан кетип, бирөөсүнө катуу сөгүш берилип атат депчи. Анан бул жөн эле сөз бекен анда. Ал айтып атпайбы, биз жибердик, тийиштүү чечимди жибердик мекемеге деп. Бирок сиз айтып атасыз, бирок бүгүнкү күнгө чейин мен алардын жагдайын тааныша элекмин деп. Министерствонун чечимин мен көргөн жокмун, справкасын келген комиссиянын чечимин чыгарат да. Аны менен эмдиги чекти мен тааныша элекмин. Мен алардын сунуштамасын эле мага бир көргөнгө уруксат берип көргөзүшкөн администрациядан 22 августта. Эртең менен барганда. Сиз эмне негиз менен кетирип атасыңар деген суроого канааттандырарлык жооп алдыңызбы? Не деп айтышты алар? Мен тиги кайсы статья менен кетиргенин, ошо эмне негизинде, эмнеге таянганын айта албай атпайм закон түрүндө. ОЗЭК түрүндө, конечно, Улукбек соцсетиде кагазда ошентип эле жазылып турат. Facebook, Instagram, TikTokко чыкканга байланыштуу Улукбек элге жарыялагандан эми кетиргенге биз ошондой чечимге келип атабыз деди. Так что менин жумуштан кетип калганыма күнөөлүү экен деп мен ойлоп жүрдүм. Ушул убакка чейин мындай адилеттүүлүк чечимге келип, ар бир кишинин сөзүн угуп берет деп ойлогон эмесмин чындыгында. Биз эми чындыкты чагылдырат деп. Биз баса белгилеп айтабыз. Эч бир жерде кайсы бирөөнүн кызыкчылыгы, заказы менен иш алып барбайбыз. Биз чындыгында укугу тепселип атабы, мыйзамсыз иш кетип атабы, биз аны көрсөтөбүз. Мына биз ошол бизге кайрылган үй бүлөнүн дагы трагедиясы, бул чоң өкүнүчтүү жагдай. Дарыгер үчүн, мен үчүн же башкалар үчүн бул кадырес эле көрүнүш болсо, ал үй бүлө үчүн эң акыркы жетип бүткөн мындай бир трагедиянын бири деп баалап кабыл алышыбыз керек да. Анан эми сизди ошол жумуштан жанагынтип министрлик монтип чара көрүп таштадык деп бизге сураганда ушундай дебеди беле. Ошол негиздеме менен эле сизди садага чапкан турбайбы? Эми менин тагдырым, менин кызматым аларга мындай көп деле маанилүү болбосо керек да. Бир дарыгерди кетирдик болуп эле калды болуш керек. Канча жылдан бери иштейсиз? Эми бир суроо берейин. Беш кемпир деген бул жакта лакап бар экен. Жок, мен ал жакка кирбейм. Ал улуу адамдар, алардын жаштары 70ке таяп, 70тен ашкан адамдар. Мен келгенде көп нерсени алар үйрөттү. Бирок беш кемпирден тышкары да жаштарыбыз бар болчу. Эң жашы билишимче сиз экенсиз, а? Эң жашы мен болот. Сыр болбосо канчадасыз? Мен 51демин. Ал жакта дегеле дарыгерлер турбайт. Мына сиз өзүңүз айтып атасыз, мурдакы жетекчинин учурунда биз чакырып келгенбиз, бирок ал кеткенден кийин кетип калып атат да алар, э? Ооба. Мына ушул жылдын январында мандемдер жаткандай болуп атат да. Эми ал боюнча биз тийиштүү мекеменин жетекчилерине, облустун өкүлдөрүнө бул боюнча суроо салабыз. Эмне үчүн ушундай дарыгерлер турбай атат бул жакта? Эмне үчүн дарыгерлер жетишсиз болуп атат? Буга кандай жагдайлар таасир этип атат? Эл айтып аткан жана беш кемпир батырбайт деген нерсени булар анализдедиби, мониторинг эттиби, же кандай себептерден улам дарыгерлер бүгүн бул жакка турбай атат? Бирок Каракол шаары өнүккөн шаар, мындай жаштардын шаары, абдан перспективасы жакшы шаар. Кудай буйрса. Мындай аба ырайы, экологиясы өзгөчө. Анан эми кантип бул жакка дарыгерлер турбай калып атат? Анын дагы бир себептерин сураганга аракет кылабыз. Ибарат Касеновна, сизге эмне түрткү болду именно бизди ушул жагдайда чакырууга?
Мен абдан катуу кабыл алдым бул окуяны. Мен ишенген жокмун адилеттүүлүккө. Анткени министерстводон келип иликтөө жүргүздү, чечимин менен бизди тааныштырган жок. Анан жеринде биздин администрация мени жумуштан, кызматтан кетирди. Так негизин айтылган жок. ОЗ-2 боюнча айтылган боюнча общественностька элге чыгып кетти. 2 врачты жумуштан кетирдик деген үчүн ошону Улукбек айтты. Ошон үчүн биз кетирип атабыз деди. Анан мен да кайрылып көрөйүнчү, жалаң эле жаман жагын чыгарып жүрөт го. Балким адилеттүүлүктү да чыгарат. Мени мыйзамсыз укугумду тебелеп жумуштан ушунча жыл иштегенден кийин жумуштан жөн эле бир күндө алып туруп жумуштан бошотуп коет. Ошону чагылдырып элге жеткизип береби? Чындыкты чыгарабы ушул жигит деп кайрылдым. Негизинен эле биз бул жагдай боюнча эч качан дарыгерлердин душманы эмеспиз. Дарыгерлердин укук кызыкчылыгы үчүн, алардын татыктуу айлык алуусу үчүн, алардын мындай бир мээнети баалануусу үчүн дагы күрөшүп келатабыз. Мен өзүм жеке оюмча деле жалаң дарыгерлердин жаман терс жарларын чыгарат го деп ойлочумун. Эми мындан кийин бүгүнкү биздин сөзүбүз эгерде соцсетиге баянкыдай кайра чыга турган болсо, көп киши көрүп, башка көз караш болот го деп ойлойм. Баса белгилеп айттыңыз азыр. Мен күнөөлүү эмесмин деп бир катар критерийлерди, ошол ситуацияны синхронун айтып бердиңиз да. Мен ошол жерден бир так сизге кайрадан уккум келген, кайрадан көңүл буруп турган бир моментти берейин. Каухар Бейшекеевага айттым деп атасыз. Бул жагдайда биз азыр операция кылышыбыз керек го. Операция кылалы. Мен мөөнөтүм учурунда кылалы. Мен кетем. Деп так даана айттыңызбы? Менин иштөө мөөнөтүм бүткөн, ал 8ден өткөн убакыт болчу биз операциядан чыкканда. Бирок аны көп эле жерге түшүнүккө жазып бергем. Бир эмес көп ирет айттым. Каухар же кирели операцияга. Бул келинди 3 күндөн бери пландуу түрдө даярдап аткандан кийин, операцияга көзөмөлдө бар болгондон кийин алып эле салалы. Чоң ачылса деле мындай операцияны далай эле жасап жүрбөдүкпү? Практикада болгонбу? Мындай далай эле болгон. Жасап эле салалы деп настаивать еттим. Кайрылдым. Эми ошол Каухар Бейшееванын эмне деп жооп бергендигин айтып бериңизчи. Жогоруда айтып кеткендей эле жатын моюнчасы чоң ачылып калыптыр, өзүн эле төрөтөм деди. Ибарат Касеновна дагы бир формалдуу суроону бергим келип атат. Айтсаңыз, сиз ошол учурда кайсы убакытта сиздин иш мөөнөтүңүз, дежурствоңуз бүттү? Ал эми жогорудагы жапа чеккен келин саат канчада төрөт болуп төрөттөн чыгып атат? Менин иш мөөнөтүм эртең мененки саат 8:00 бүтөт. Келин саат 9:35 төрөп. Бул жагдайда сиз катышкан жоксузбу? Жок, төрөтүнө мен катышкан жокмун, көргөн жокмун. Анткени аны өзү мурдатан бери карап аткан, Каухар Бейшекеевни алып калып өзү төрөттү да. Дагы бир жагдай, ушул бизге жогоруда буга чейин ушул кайрылганыңызда табелде 2 киши мөөнөттө тургандыгы тууралуу кагазды көрсөтүп атышат. Бирок фактически мен бир эле ал жерде күзөттө туруп атам деп атасыз да. График боюнча график бекилет администрация тарабынан 2 киши менен. График боюнча мен жалгыз эле тургам. Ал ошол күнү фактически дагы физически мен жалгыз тургам. Бирок жанагы сотко алып барган документтер боюнча 2 киши болуп калыптыр. Ал күндө эмес, башка күндөрү. Башка күндөрү. Мен 4 күн бул август айында 4 жолу күзөткө турганга үлгүрүптүрмүн. Мени жумуштан кетиргенче 4 күзөттөн мен жалгыз болгочумун. Бирок табелде 2ден
2ден. Бул жагдайды дагы ушул администрацияга тактайбыз, беребиз. Жогорудагы ушул жапа чегип аткан келин сиздин күзөт мөөнөтүнө чыгып аткан учурда да бир акыбалы тууралуу информация же мындай бир кагаз түрүндө анын жагдайы тууралуу өзгөчө көңүл бурулуп турушу керек, кароодо мындай кароосуз калбаш керек деген жагдайлар айтылганбы, билдирилгенби сизге? Тиги пакетиңди көтөрүп кел, анан деп жанагындай сары пакетти көтөрүп кел деп көтөрүп баргандыгы, ушуларды сиз айттыңызбы? Жок, андай сөз айткан жокмун, андай пакеттердин деле бизге кереги жок. Жок, муну ким ошол мезгилде? Аны ошо күзөттө турган орто кызматкерлер айткан болуш керек. Бейтаптын жакындарына же бейтапка барып, алдынан өтүп, баягындай кыргызчылык, адамгерчилик деген маселелер да бар да. Мына ушул жагдай боюнча сиздер астынан өтөлү деп бир демилге көтөрдүңүздөрбү же? Эми андай сунуш болду, тиги дарыгер тарабынан. Ким? Кавхар эже тарабынан. Бирок мен күнөөм жок болгондон кийин мен сразу эле жок дедим. Ичинде иштеген адам катары, адис катары сизге албетте бул эми администрациянын жоопкерчилигинде болот, аларга берилчү суроо да. Бирок тактоо үчүн сизге да бергим келип атат. Негизи дал ошол төрөт үйүндө, Каракол шаарында канча дарыгер болуш керек эле? Акушер-гинекологдордон 15 иштеш керек, түнкү күзөттөгү дарыгерлер менен чогуу. Бирок азыркы күндө 5 иштечүбүз. Биз кеттик анан экөөбүз. Бүгүнкү күндө 15 адам иштеш керек. Анын кызматын 5 аткарып жүрдүк. 5. Ушул хронологияны уктук да. Ушул жерде дагы бир белгилеп атасыз. Фактически мен жалгыз турдум. Бирок кагазда 2ден туруп турмун. Аны мага сот процессиндеги кагаздардан өзүм сүрөткө тартып алдым деп атасыз да. Аны мага адвокат алып келип көргөзүп, ал киши баса белгилеп сурагандан улам карадым. Буга чейин андайга көңүл да бурган эмесмин, сурап караган да эмес болчумун. Бүгүнкү күндө сиз жалгыз тургансыз, ушулайчы? Булайчы. Бирок анын барысында сиздин шеригиңизди кагазда кошуп койгон. Кошулду. Урматтуу көрөрмандар, мына көрдүңөрбү? Жагдай ушундай катардагы бир карапайым бир бечара дарыгерлердин курмандыгы менен коомчулукту сооротуп, бирок чыныгы ошол төрөт үйүндөгү кылмышкер дейбизби, мыйзамсыздыкты чегине жеткизип аткан жетекчилик дейбизби, кандай деп атабайлы, бирок бул көңүл бура турган жагдай. Өзүңүздөр азыр уккандай, укук коргоо органдарынын көзүн боеп аткандыгы, реалдуулукта жалгыз, кагазда канча дарыгер турат ал жакта. Балким ошол дарыгерлердин турбай жаткандыгына, дарыгерлер ушул жакта иштебей жаткандыгына жетекчилик кызыктар болуп атабы деген мындай бир жөп-жөнөкөй логикалык жагдай. Биз анын баарын эми тийиштүү мекеменин ошол жетекчилигине суроолор салабыз. Ибарат Касеновна, биз сиздин жагдайды уктук, сиздин акыбалды түшүндүк. Бул иш боюнча эгерде бизден жардам керек боло турган болсо, биз даярбыз. Сот процессиңиз алдыда болот экен, адилетсиз, мыйзамсыз бул жумуштан алгандыгын сот аркылуу мен далилдеп өз кызматыма барам деген максатыңыз бар экен. Сот процессин да чагылдырып, бул иште башынан аягына чейин, эгерде сизге ушундай укугуңузду одоно тепчеп аткан акыбалды коомчулуктун назарына дайым чыгарып, ушул иш боюнча биз аягына чейин турабыз. Кандай бизден ушундай коргоо, сизге ушундай бир үнүңүздү жеткизе турган моменттер болсо, биз даярбыз. Рахмат. Жок дегенде сот адилеттүүлүк чечим чыгарат деп ишенем. Кабатырланбаңыз. Буюрса, ал мекемеде чыныгы мафияны түзгөндөр, чыныгы ошол жактагы мыйзам бузгандар, чыныгы ошол жактагы
адамдардын укугун тепсеп иш аракет жасап аткан адамдар жоопко тартылышы керек. Саламатсыздар. Жаңыл Акунова. Жактабы? Өзі саламатсыз, кандайсыз? Саламатсызбы? Жакшырасызбы? Жакшы. Келгиле. Бир катар тааныштырып берип коюңуз көрөрмандарга же. Анан кийин алгачкы сөзүн баштасам. Мен өзүмдөн баштай берейин. Мен Ысык-Көлөбаев саламаттык сактоонун координаторунун милдетин аткаруучу Акунова Жаңыл Качыганына. Бул жерде Ысык-Көлөбаевдык бириккен оорукананын директорунун орун басары Темирбаева Тамар Темирбаевна, башчысы директордун орун басары Рыскан Көчөрүнө. Ушул иш боюнча 2 дарыгер кызматтан кетти, анан жетекчиге сөгүш жарыяланды деп чечим чыкты деп атасыздар. Кайсы статья менен жумуштан алдыңыздар? Рахат Ибарат Касеновнаны. Эми негизи өзүңүздөргө белгилүү болгондой саламаттык сактоо министрчилигинен атайын түзүлгөн комиссия келген. Алар карап, текшерип, андан кийин буйрук берген. 1000-чи буйрук болчу. Бул 18 августта чыккан буйрук. Ошол буйруктун негизинде ошо директордун төрөттөр боюнча орун басарына бараки административдик чара көрүлсүн деген пункт бар болчу. Анан кийин ушул 2 акушер гинекологду дагы ошо кызматтык абалын карап, ошого соответствие барбы жокпу, ошол жумуш боюнча ошол төрөткө катышкан орто медициналык кызматкер акушер гинекологдорду карасын деген буйрук келген. 1000-чи ошол буйруктун негизинде карап чыгып, анан кийин буйрук кабыл алынган. Бул буйрук боюнча директордун орун басары төрөт боюнча Рыскан Көчөрүнөгө выговор берилген. Анан кийин Султанбаева болсо өзү мурунураак заявление тыштап, өз кааласы менен бул буйрук келечекте бошоп. Канчасында кеткен. Азыр мен тактап берейин, где-то 21-нде берки буйрук чыкты, где-то 19-у ушундай болуш керек. 19 болуш керек. Кайсы статья менен? Анан юрист, биздин өзүбүздө юрист бар, ошо юрист дагы катышып карап, ошол буйрукту даярдаган. Бул буйрук болсо 3-чү пункт 146 болуш керек дейт. 146. Ошол айтсаңыз. Мен мындай карасам болобу? Ооба, айтыңыз. Кайсы статья менен алыптыр? Сиздерде приказ бар да, чынбы? Приказ бар. Приказда көрсөтүлөбү ал буйрук? Буйрук көрсөтүлөт. Ошо приказ менен бүгүнкү күндө Ибарат Касеновна тааныштыбы? Таанышып кеткен. Кол коюп бергенби? Значит, 146-чы буйрук пункт 3 Трудовой кодекстин. Эмне негиздеме экен? Эми баягы бул жерде кандай айтыш керек? Айтканыңыз орусчада. Баягы негиздер бар деген деп юрист мага ошондой түшүндүрмө берди. Негиздери болгондугу үчүн бул справкада көрсөтүлгөн буйруктун саламаттык сактоо министрлигинин буйругунда. Анан баягы функционалдык милдеттеринин баягы кээ бир кемчиликтер кеткен деген немеке деп ушундай. Сиз эми орун басар экенсиз. Бул суроо негизи ошол облустук төрөт үй, облустук оорукананын жетекчисине тийиштүү да. Эми милдетин аткаруучу өзү жок болгондон кийин сиз болгондуктан сизге берүүгө аргасызбыз да. Ошондо тагыраак жооп алгыбыз келип атат да, кайсы негиздеме менен жумуштан кетти? Так статьяда көрсөтүлөт да, приказда. Бул буйрукту мен даярдаган эмесмин. Бул буйрукту бар да, бирок окусаңыз болобу? Окусам болот, мынакей. Тартиптик чара көрүү жөнүндө 193 буйрук 21 августта чыккан. Бул Кыргыз Республикасынын жарандарда саламаттык сактоо жөнүндөгү 2021
жылдын 15 сентябрь 119 редакциясына ылайык мыйзамы жана Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин 2004 жылдын 4 августундагы 153 санындагы жана Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин 18 август 23 жылында 1000 санындагы буйругунун негизинде буйрук кыламын. Төрөт иштери боюнча директордун ордун басары Алдашева Арыскан Көчөрованын иштерин начар жүргүзгөндүгү үчүн сөгүш берилсин. Кош бойлуу аялдар патология бөлүмүнүн дарыгери акушер гинеколог Атагелдиева Ибарат Касеновна Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин 146 беренесинин 3 пунктунун негизинде өзүнө белгиленген функционалдык милдеттерди так аткаргандыгы үчүн кызматтан бошотулсун. Андан тышкары кош бойлуу аялдар патологиясынын акушерка, эки акушеркалары Бактыбек кызы Кундуз деген болгон, Сабрикова буларга тоже функционалдык милдеттердин так аткаргандыгы үчүн сөгүш берилсин. Буйруктун аткарылышынын көзөмөлүн өзүнө калтырган. Так аткарган жок деп комиссия өзүнүн заключениясын чыгарып берди. Комиссия ошол сиз айтып аткан азыркы. Ошонун негизинде берилди да. Ооба. Директор ошонун негизинде чыгарды да. Мининчи буйрук. Министрликтен 3 киши келип, комиссия түзүп, ал жерде маселени иликтеп, анан ошонун жыйынтыгы менен ошонун жыйынтыгы менен 1000 буйрук чыккан. Саламаттык комиссиянын чечими барбы сиздерде азыр? Чечим азыр жанымда жок. Бар. Комиссия не деп берген? Комиссияда мен жана оглашать этпедим, айтпадымбы. Ошо орун басарына сөгүш берилсин, ошо эки акушер гинекологду ошол кызмат абалдарын ошого. Сиз жетекчинин орун басары катары Ибарат Касеновнанын ошол күнгү действиясында шалакылык же өз функциясын аткарбагандыгы тууралуу унанасызбы? Мен эми андай айта албайм. Шалак кылды же бул кокустук деп айта албайм. Мен өткөндө деле айткам, ага баа берүү азыр укук органдарында да кайрылышкан булар. Саламаттык сактоо министрлиги атайын келген акушер гинеколог профессордун составында профессор акушер гинеколог бар, кандидаттары бар, мына ошолор баа берди. Бериш керек да, берилди. Анан азыр болсо укук коргоо органдарына дагы иш бар. Алар кандай органдары анын шалакылык же мыйзам бузгандыгы тууралуу чечим чыгарып берди? Жок, биз ал элекпиз. Эч кандай андай чечим жок сиздер. Бизде саламаттык сактоо министрлигинин буйругунун негизинде чыкты. Мен окуп берип коеюн. 146 дисциплинарное взыскание за нарушение трудовой дисциплины, то есть противоправное неисполнение или ненадлежащее исполнение работникам по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель вправе применять следующие дисциплинарные взыскания: замечания, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. То есть у вас должно было быть юридическая оценка со стороны правоохранительных органов. У вас ее не имеет. Вы опередили процесс. Как вы могли поставить ей данную статью? Ошого жооп берип коюңузчу. 146 эми бул статьяны бизде айтып атпаймынбы, директор, руководство, анан кийин бизде юрист бар, ошолор менен ушул статья коюлган. Ал боюнча эми сот процесстерине бериптир, ал дарыгер өзүнүн эми ал дарыгер өзүнүн укугун ар бир адам коргоого укуктуу. Ал өзүнчө процесс. Бирок ал өзүнчө процесс. Сиздердин ушул жерде бөрк ал десе башала турган жагдайды жаратып аткан сиздин ушул жетекчиңиз, облустук оорукананын жетекчиси ушундай кадамга баргандыгы бул көйгөйдү, ушул жактагы инциденттин кайталанбашын токтотууга жол ачпастан тескерисинче биз азыр көргөн Ибарат Касеновна ошол жердеги дарыгер жок, жөнү жок жерден жумуштан кетип, жөнү жок жерден бүгүн мындай бир коомчулукка тескери маалымат менен каралып атат да.
Ошондуктан азыр бул жактай боюнча дагы сизге ошол эле учурда бул жакка дагы суроо. 21-inde сиздер жумуштан алып атасыздарбы? 21-inde жумуштан кетип атабы? Кайсы число менен кетип атат? 21-inde чыгып атат. Ошондо 21 дата менен ал кызматтан кетип атат. Официалдуу. 21-inde жумуштан алып атат. Ал ошол күнү күзөттө туруп турго 21 күнү өз мөөнөтүн иштеп, эмгек кодексине ылайык өзүнүн функционалдык милдетин ошол күнү так аткарыптыр. Эмне үчүн 21 дата менен арткы дата менен сиздер жумуштан алып атасыздар? Арткы дата менен эмес. Анткени биз 18-inde келгенбиз. 18-inde келгенде бизге министрликтин өкүлү бул жак министрликке чалганда 3 киши кызматтан бул боюнча чара көрүлөт, жетекчиге, жогорудагы 2 кызматкер кызматтан кетти. Биз чечим чыгарып бердик деп туруп бизге так аудиодо айтып атат. Телефондо байланышып. А сиздер аны 21 дата менен кетирип атасыздар. Ошондо официалдуу азырда өзүңүз тактыктап атасыз, 21 числодо жумуштан кетти деп атасыз. Бирок 21-inde ал ошол күнү күзөттө беле? Я не помню, акыркы последний дежурствосу болгон. Өзү 4 врач бар экенсиз, 5 врач бар экенсиздер. Билбейсиз ошол күнү болгон 21-inde. Я всех не помню, мисалы үчүн кечээ мурдагы ким жүрдүктөн билбей калышы мүмкүн, аны графиктен караш керек. Я последний акыркы күнү ошо дежурстводон чыгып алып анан кеткен жумушка. 21-inde бар болчу да? Кайсы числода экенин билбейм, но последний дежурствосуна дежурила. Ага чейин ага чейин по графике дежурствосу бар болчу. Ага угузулган эмес, сен уволен. Эмнеге 21-inde арткы число менен жумуштан алып атат? Кандай арткы число менен? Бизге 18-inde жумуштан кетти деп атат да. Биз чечим чыгардык деп атат. Сиз менен чогуу ошо кечинде уктук да. Туурабы? Кечинде уктук. Бизге түшөлөк болчу анда. Сиз микрофон менен голосовой берди, баарыбыз угуп турдук. Экөөнү увольнение кылдык, бирөөнө выговор бердик деди. Туурабы? Баарыбыз эле отурдук да. Ал дата бизде 18 болчу. 18 кечте болду. Эртеси 19 воскресенье беле, суббота беле ушундай болсо керек. Директорубуз келди, директор жок болчу, окууда болчу. Директорубуз 19 понедельник чыкты, и понедельник, по-моему, да. Понедельник күнү чыкты, өзүн чакыртты. Жок, 22 күнү барып ал өз ыктыярың менен мага арыз жаз деп атат. Директоруңуздар ушинтиптир. Облустук оорукананын жетекчиси өз ыктыярың менен арыз жаз. Болбосо биз сени статья менен алабыз жумуштан дептир. Мен күнөөм жок болсо эмне үчүн мен өз ыктыярым менен жазам деп айткандан кийин аны статья менен бүгүн 146 менен алып атасыздар. Директорубуз деген 21-inde чыгып атат жумушка, окууда болчу, алыс жакта окууда 21-inde чыгып атат, анан директор келгенден чыгат да приказ. А приказ чыкмайынча мен аны дежурстводон 21 дата менен алып атасыздар. Бирок ал 21-inde күзөттө туруп атат да. 22-си ошону уточнить этиш керек, күзөттө турду, турган. Вы сейчас в моменте түшүнбөй атат. Түшүнүп атабыз. Кетип атат, 22-си директорлор чакырып арызы менен жаз деп атат. Акыркы дежурствосу бар болчу, турган уже. Анын мен эмне кылам деп мен келгенде эте бересиң деп айткам, потому что деген по графике мага арткы дата менен алгандан аныңыз да. Эми экинчи жагдай. Кайсы число менен алып атат бул? 21 менен буйрук чыгып атат. Эми дагы бир жагдай. Сатиева Калия деген бар да? Бар. Султанбаева Калкар деген бар. 3 августта bir ayda 4 жолу күзөттө турду эле. Ибаратка сенемби? Мен аны эже не помню. Не помню, аны Караш керек графикне. Графикти караш керек да. Bir ayda 4 жолу туруптур. 4 жолу тең жалгыз туруптур. Фактически жалгыз туруп атат. Сиздер аны формалдуу эме кылып атасыздар. Табелге 2ден күзөткө киши коюп атасыздар. Ал ким мертвый душада иштеп атат? Мертвый душада эч ким иштеген жок. 4 жолу эмес, бир эле жолу жалгыз турду. Бир жолу жалгыз турду. Ошол акыркысында. Бизде могул сиздердин табелиңиздер бар. Табелиңизде монда датасы турат. Канча жолу турганы? Жок, табелди якын барып көрөңүз, көрөсүң көзүм. Жалгыз бир эле жолу турду ал.
21-inde эле турду. 21-и 20-сы акыркы күн. Калган күндөрү 2ден эле туруп атышкан. Тарттырып туруп салдырып бербесиңби көрсөтүп? Жок, мен азыр тиякты проблема Жок, табелде так турат алчы. Ал өзү дагы бизге интервью берип отур. Анан бул жерде мамлекетте мына дарыгерлер жок деп атасыздар, айлык аз деп атасыздар. А бирок жалгыздан коюп туруп андан түшкөн акча, бюджеттен бөлүнүп аткан акча каяка кетип атат? Жалгыздан ибаратка сен бир эле жолу турду. Калган как-нибудь 2ден кылып коюп аттык. Кээ бирөөлөр мына подряд жүрүп эткендер да болуп атты. Бүгүн да эртең да жүрүп эткендер болуп атты. Ошо үчүндө мен по фамилия айтып берейин. Сатиева Калия Ибаратка Сеновна деп табелде турат. 8-inde Сатиева Калия Ибаратка Сеновна деп турат. 12-синде жалгыз туруп атат. Жана инцидент болгон күнү жалгыз деп коюптур. 17-синде Султанбаева Каухар менен 3 киши бүгүнкү күндө ошол жерде бирок жалгыз туруп атат. Анда да табелде турат. Жалгыз турган эмес, значит, ушулар менен турган. Я выясню тияктан. Алдыгы Сатиева иштейт, Султанбаева иштейт. Эмне үчүн айтып атабыз? Жаңы санын биз сизде мертвый душу болуп бизде иштебеген киши деп көрсүн, ушул жагдайды өз кулагы менен уксун, ушул фактыларды укук коргоо органдарына билдирүү берип, мындай чыныгы бул жакта жооп бере турган адамдар жооп берсин. Не за что жанагындай бир бечара дарыгер чабылып кетпесин деген үчүн сиздер күрөшүшүңүздөр керек. Могу жагдайды сиз принципиалдуу түрдө укук коргоо органдарына бериңиз, арыз менен кайрылыңыз, алар иликтеп чыксын. Бизде фактылар бар. Ошол жыйынтыгына карата дагы бул жагдайга көңүл бурабыз. бул бюджеттен акча кетип атат. Бюджеттен, өкмөттөн акча бөлүнүп атат. Бюджеттен бизде 3төн врач жүрүп этиш керек. 3төн врач жок, 2ден кээ кайтып келебиз. Эми аны тактайлы. Тактайлы аны. Андан сырткары сөз болуп атат, күзөт маселеси айтылып атат да. Күзөттө Трудовой кодекс боюнча 72 саат бул принципиалдуу түрдө кызматкер эс алышы керек. Фактически бүгүнкү күндө дээрлик каждый день ар бир ошол жердеги иштеген дарыгер күзөттө туруп атат. Трудовой кодексти бузуп аткандыгына сиздер мындай осознанно эле бузуп атасыздарбы же бул жагдайга эмне себеп болуп атат? Эс алган деп атышты. Врачтар эс алган. Врачтардын жетишпештиги да врачтардын медициналык кадрлардын жетишпегендиги. Азыр тактыруу берейин. Бул жерде Трудовой кодекс одоно бузулуп атат да. Алардын эмгек укугун тебелеп атат. Бул боюнча министр билеби? Билет болуш керек. Билет болуш керек или билеби? Врачтардын жетишпестиги, роддомдордогу врачтардын бүгүнкү күндө жетишпей жаткан региондордо, Бишкекте го толтура. Ошол жөнүндө маселенин бардыгын билет. Билет. Эмне чара көрдү? Бирок бүгүнкү күндө мына жиберип аткан кадрлар деле келбей жатпайбы? Алар сөзсүз мына быйылкы жылкы ординатураны бөлүштүргөндө эми тагыраак суроо берейин. Бул директор аты жөнү ким дедиңиз? Кутман Исаевич. Кутман Исаевичтин жумушка келгенине канча болду? Аз эле болду, бир жарым жыл болду, жок? 4 ай. 4 ай болуптур. Бул киши келгенде кийин канча дарыгер кетти жумуштан? Бизде фамилиясына чейин бар. Ким кетти? Канча кызматкер ошол жактан жумуштан кетти? Именно ошол роддомдон. Бизден Мериза кетти, Мериза. Ординатураны клиникалык ординатор болчу. Ал өзү жалбатка турмушка чыгып Мериза кетти. Хатамага кетти. Баткенден. Былтыр эле кетем дегенден этектеп эле иштеп тур деп алып жүргөнбүз. Трудовой отпуск алып туруп, последующее увольнение. Азыр чүйдөбү Бишкек бир жака жумуш көрмөкчү иштеп атат. Бир шарттар менен кетти ал киши. Канча киши кетти билесизби? Азыр айтсын. Хатамага кетти, Мериза кетти. Ким Нурганым кайсы убакта кетти? Нурганым деген Бакыт талант кезинде эле кетти го дейм. Нурганым кетти, өзү Бишкекти. Бизден ординатура бүттү. Ординатуранын бүткөндөн кийин Бишкекке кетти. Токмокто иштеп атат азыр. Нурганым кетти.
5 дарыгер кетти. Күчө, дагы Төрөт үйүнөн. Мына 4 айдын ичинде 5 дарыгер ошол жерде иштеп аткан. 5 эмес, 3 кетти. 5. Министрлик сунуштама гана берип атат, карап көрбөдү. Бирок дарыгердин күнөөлүү экени бүгүнкү күнгө тастыкталды. Анткени укук коргоо органдары өздөрүнүн жыйынтыгын чыгара элек. Сот чечим чыгарып берилет ушу дарыгердин күнөөлүү. Ошондо сиздер Улукбек четко айтат. Эмне үчүн күнөөсү жок катардагы дарыгерди Курмандыкка чалдыңыздар, садага чаптыңыздар. Неге? Сиз негизи трудовой кодекс менен гана иштешибиз керек. Кодексти аткарышыбыз керек болчу. Эми замечание эмес, может быть, мүмкүн бүгүнкү күндө выговор менен өзүбүздүн ишибизде биз андан башкасынын баардыгын сот иштери чечти. Болду, мен ушинтип гана айттым. эмнеге облустун оорукананын жетекчиси жоопкерчилиги каралбай, ошол жердеги директордун бир орун басарына же ошол жердеги бир жоопкерчилиги каралбаган себеби ал киши ал убакта саламаттык сактоо министринин буйругунун негизинде жанагы управление боюнча окууда болчу. Милдетин аткаруучу убактылуу 2 жума мен болчумун. Анда суроо. Бул жерде мыйзам боюнча ошол күнү 2 врач туруш керек болчу. Бирок нарушение закона 1 врач туруп атат. Эмнеге ошол жерде 1 врач турат? Эмнеге? Жетишсиз болгондон, врач жетишсиз болгондон. Жок, ал табелде 2 врач турат. Фактически 1 врач турат. Бир эле врач турат. Ал комиссия министрликтен зам министр келип текшерип атат. Сиздердин бүт барыңыздар ынанып, муну күнөө кылыптыр деп ынанып берип атасыздар. Анан кийин Биз ынанган жокпуз, дагы деле ынанбай эле турат. комиссияга текшерди да сиздер, чынбы? Комиссиянын жыйынтыгы менен чыгып атат ал чечим. Демек, комиссия бул жактагы жагдайга туура реакция кылбай, эртең ошол нерсе кайталанбаш үчүн маселени себебин изилдебей туруп, коомчулукка чыгып кетти. Демек, биз эми чара көрүшүбүз керек, курмандык чалышыбыз керек деп, бул эмне деген түшүнүк? Эмгек кодексине ылайык жумуштаналыш керек. Баарысы мыйзам чегинде кетиш керек. Биз ал нерсени министрликке талап койгон жокпуз. Министрликтин ушундай кадамга барышы бул уят нерсе. Ошон үчүн эмне үчүн облроддомдун жетекчисиге чара көрүлбөй, бир катардагы бир бечараларга, жөнөкөй дарыгерлерге чара көрүлөт. Бул ишке ким кызыктар? Ошого биз маселени кабыргадан койгон турабыз. Министр адилеттүү чечим чыгарып туруп, чыныгы күнөөкөрлөрдү жокко тартсын. Күнөөсү жок, күнү түнү иштеп аткан дарыгерлерге чара көрбөсүн деп атабыз. Караколдун төрөт үйүнө келдик. Өзүңүздөр билгендей буга чейин биз көрсөтүп кеткенбиз. Шарт абдан ушу босогосунан эле көрүнүп турчу, анчалык жакшы эмес. Мындай бир каралбай калган эле. Ошону көрсөткөнбүз. Андан бери бир топ убакыт өттү. Жакшынакай жалтыратып, асфальт төшөп, мындай тосмо вороталарды оңдоп, шарттарды, мына бутканы коюп, мындайча айтканда кичине чарба иштери босогосунан жакшы оңолуп калгандыгын көрсөтөт. Мына гүлдөрдү караңыздар, жакшынакай кылып коюптур. Эми биз кемчилик болуп аткандыгын ачык көрсөтүп, ошол эле учурда оңолуп аткан, түзөлүп аткан, жакшырып аткан шарттарын айтпай койсок анда жакшы эмес. Ошондуктан бул жагдардагы ушул акыбалындагы көрсөтөлү деп турабыз. Азыр эми мына директору орун басары буга чейин ар кандай инциденттер болду. Эми азыр бир сиздердин жакшы жагыңыздарды көрсөтөлү. Абалын шарттарды кандай оңдодуңуздар, эмнелер түзөлдү көргүбүз келип атат. Мына бул канча болду жасалганына? Жок, азыр бушу. Экинчи айга кетип атат. Негизгиси бул Сиз облустук төрөт областык бириккен оорукананын директорунун орун басарымын. Мына сиздер көрүнүп аткан кийинки убакта жасалып аткан иш-чаралар бизге ушу
эл аралык медициналык жогорку окуу жайынын демилгеси менен ошолордун жардамы, ошолор финансировать этип, биз ушул роддомго мындайча айтканда бюджеттин каражаты эмеспи? Бюджеттин каражаты эмес. Мына жакшы экен. Кошумча пристройка кылдык да, мындайча айтканда. Азыр эми өзүңүздөр көрөсүздөр, Кудай буйруса биз үлгүрбөй калдык. Күз башталып кетип, Кудай буйруса эмки жазда ушул жерде гүлдөтөбүз деген ой бар. Жашнакал. Баягыда мындай эмес эле, мына. Караңыздар. Сонун кылып шартты түзүпсүздөрмү бул жака? Да, морукине дополнительный пристройка алдык. Бир жер болсо аварийный состояние урап түшүп калган болчу да. Ошондуктан баягы оорулууларга келген, төрөткө келген аялдарга, андан тышкары алардын кошо келген туугандарына эч кандай шарт жок. Бул жактан чыгышат. Азыр мен көрсөтүп берем, бул жерде эмне болду. Ичине көрөлү. Чыгаруу деп. Чыгаруу ал баланы чыгаруу. Баланы чыгаруу. Андай жок болчу да бизде, тиягынан эле чыкчу баары. Азыр мына азыркы заманбапка жараша сиздер көргөндөй мына күтүү залы. Бул жер, Да, мынакей. Бул жактан автоунаа келет. Так, автоунаа мындай келип, бу жактан чыгып кетет. Мындай скорый мындай келип, бу жерге кабыл алат. Толготуп аткан келиндер сопровождающий өзүнүн туугандары менен кошо кирет бу жерге. Анан сопровождать эткен туугандар бул жерде калат, күтүү залында. Боюнда бар келин болсо буяка алып кирип кетебиз. Мына даараткана кимдер үчүн бул? Бул ошо посетительдер да. Кудай жалгап сырттагы даараткана Жок, андай жок, ичинен пайдаланылбайт экен, жакшы мына. Кырсаңыздар шарттары. Сонун 2 даараткана экен. Да. Жанагындай толгон токой лабораториялар бүгүн акчанын астында калдылар. Бүт анализдин баары бүгүн жеке менчикке кетип калды. Анализ жок, дарыгер эч ким эмес. Демек анализди, лабораториянын баарысын мамлекет өзүнүн мекемесине курса имаратына баардык жарандар ошол очойгон акчаны жеке менчикке бербей мамлекеттикине берсе, аз болсо дагы. Бюджет толуп атат. Айлык көтөрүлөт. Биринчиден айлык көтөрүлөт, экинчиден өзгө керектүү аспаптарды, оборудованияларды алганга шарт түзүлөт. Үчүнчүдөн эл үчүн абдан жакшы. Эл бияка келбейт. Компьютерный менен цифровизация деп компьютер менен биз беребиз, дарыгердин өзүнө барып эле результаты түшүп калат. Сколиоблус жалпы эле Кыргызстан боюнча төрөт үйлөрүндө ушу паракорчулукту же жанагындай жаман адаттарды кылбай, жарандарыбызга ушундай шарттарды түзүү менен ушундай иштеп турсаңыздар, сиздерди ким жаман дейт да? Ушундай көрүнүштөр болуп турса, ким сиздерге нааразы болот? Албетте эч ким. Ошондуктан эми мен ойлойм, Каракол төрөт үйү мындан ары ошол өзүнүн жакшы жагы менен, жакшы иштери менен, үлгүлүү мондай көрүнүштөрү менен сабак болуп башкаларга мындай үлгү алып турса. Сиздерге дагы рахмат. Айтканыңыз келсин, рахмат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер дагы көрдүңүздөр, өзүңүздөрдүн бааңыздарды ушундай бир аракеттерине, өзүңүздөрдүн адилеттүү сөзүңүздөрдү айтып коюуну дагы биз үгүттөп кетебиз. Рахмат Улукбек, сизге дагы ыраазычылык кылабыз. Биздин ушу биздин врачтардын адилеттүүлүгүн текшерип, ушу врачтардын таламын талашып келгениңиз үчүн чоң рахмат. Сизди мен лично ойлочумун дайыма только негатив, биздин жаман гана жактарды издейт деп ойлочу элем, но бул жолу позитив менен биздин ушу жакшы жактарды кыргыз элиме көрсөтөйүн, чагылдырайын деп келиптирсиз. Сизге терең ыраазычылык. Бизде эми биздин жамаат менен тааныштыңыз азыр болгону врачтардан азыркы 2 врач, анан 2 кичинекей ординаторум бар. Бирөө тяжелый больной. Шолорду көрүп койбойлу азыр бир. Хорошо, бирөө больной көрүңүздөр сүрөткө деле түшүп кирип кетти, Бишкекке менен сопровождать этип. Бирөө бул жерде азыр көрүп койсуң. Мына урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр көргөндөй биринчи кабат абдан жакшы жасалыптыр. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү кабатты оңдоого муктаж экен. Мен ойлойм, эми ал жакты дагы дал ушундай кылып туруп шартты түзүп, жакшынакай кылып жасап, сыртын оңдоп түзөп койгого бир жагдай жаралыптыр да. Менин коллективим менен тааныштырып коеюн. Азыр бүгүнкү күндө иштеп аткан коллективдер ушулар. Мындан тышкары 2 врачыбыз
тагыраагы акушер гинекологдор тагыраагы баягы резонанстан 2 врачыбыз кетип калды. Такшалып первый жужант ургентный врачтарыбыз болчу. Экөө кетип калды. 2 врачыбыз гипертонический криз болуп больницага жатып, бирөө Бишкекке которулуп больницадан чыга элек. Экинчи врачыбыз мынакей 2 күн болду жумуштан чыкканда больницадан чыкты. Ага чейин ошо резонанстан бери иштеп аткан врачыбыз могу 4-өөбүз, анан дагы ординатор болуп иштеп аттык. Анан бүгүнкү күндө мына үйдө ооруп аткан врачыбыз бирөө. Бир ординаторумду тяжелый больной менен скорый менен Бишкекке узаттым эртең менен. Больной сопровождать этип кетти. Фарук деген ординатор врачым. Экинчи ординатор врачым Элнура Бартабасова. Быйыл 3-чү жыл бизден өтүп атат. Уже такшалып. Нарындан келген деген ат башынын кызы деген. Ат башынан келдиңиз сиз, 3 жыл болду бу жакка иштегениңизге. 1 жыл. 1 жылда. 1 жыл нарындан. Калайын деп атасызбы бу жакта? Да. Буюрса. Бойдоксуз да. Мына Караколдун жигиттери ушундай көз мончоктуу кыздарыбызды кантип таппай жүрөсүңөр таң калып атабыз. Дарыгер жок экен. Декретный отпускадан чыкканына бир аз убакыт болду. Баласы кичинекей, 2 жашар баласы менен врачтардын нехваткасынан суранып атып, дежурство койбой эле коелу, потому что түнкүсүн баласын кое турган жер жок. Күндүзгүсүн ушу баласын эптеп детсадка орноштуруп, частный детсадка орноштуруп туруп, ушу күндүз хотя бы иштеп бер деп суранып чыгарып алдык. Декреттен чыгып иштеп атасыз. Да, декреттен ошо эрте чыгарып алдык. Баласы кичинекей, малолетний ребенок. Так, бул кызыбыз болсо бизде нехватка кадров болгондон министерствого жазып атып, мына бизге жардам катары жана 2 неделядан жиберип атат деп атпаймынбы? 6-чы роддомдон бизге жардам катары келген кыз. Азыр бизге чоң жардам тийип атат. Кызымдын аты Айжан. Элмира Асанхановна деген жанагы сиз айтып аткан, элдер айтып аткан тиги 5 кемпирге алың жетпейди узучу кылып атпайсыңарбы? Азыркы учурда ошо 5 кемпирдин эң кичүүсү ушул. Бирок 5 кемпир болгону менен 60ка да жашы чыга элек. Тиги 60ка чыга элек врачтарыбызды 80ге чыгып калдың кетпейсиң деп атпайсыңбы? Мына бул врачтын да колунан бар жоктун баары келет. Ургентный врач, первый дежурный врач мына 2-3 жумадан бери больницада жатып, аябай жаман эметип кеттим эле. Мына 2 күндөн бери бул да жумушка чыгып, колубуз узарып, биз жыргап калдык. Тамара Темирбаевна болсо зам директорду билип атасыз. Анан мени болсо уже 3-чү жолу келип атасыз, билесиз да. Ошол болгон коллективим ушул азыр бүгүнкү күнү ушул коллектив. Кайраттуулук каалайбыз барыңыздарга, эми ушул чоң аманат эмгегиңиздер, мындай ак кызмат кылып аткандыгыңыздарды эл билет. Эл өзүнүн басым берет. Анан ошо жанагындай дарыгерлердин атына көз сүрткөн дагы дарыгерлер жок эмес. Бардык дарыгерлер периште эмес, бардык дарыгерлер мокочу эмес да. Арасында бар баарында. Ошон үчүн иш болуп аткан жерде дагы кемчиликтер болот. Эми ошого туура реакция кылып туруп эле алдына кете бериш керек. Хорошо, рахмат. Улукбек эми Бишкектин врачтары жөнүндө айта кетпесем болбойт. Бул жерде бир врачты чыгардык. Дагы 4-чү роддомдо мынакей көрүп атпайсызбы? Киши острый нехватка болгон үчүн министерстводон приказ менен 4-чү роддомдон дагы 10 күнгө 2 врач жиберген. Азыр экөө операцияда болуп бияка чыкпай калды. Бирок бүгүн 6-сы жардамга келип, 10-да кетишет алар. Биз сураныч менен кеткен. Ошонун негизинде бизге жиберип алды. Караколго иштейм деген, Караколго ушул жашап кызмат кылам деген дарыгерлер болсо канча ваканттык орун бар? Вакансия бизде толтура. Мына тиги 5 кемпир местан алып иштетпей атат деп атпайсызбы, Улукбек? Бул такыр туура эмес кеп. 5 кемпир буларга только мынакей өзүлөрүнүн комментарий алыңыз. Буларга үйрөткөндөн башка кыргыз элине жардам кылып, көп аялдарды өлүмдөн сактап калып ушу күн-түн иштегенден башка 5 кемпирдин зыяны болгон жок. Анан 5 кемпир өзүнүн эле орунда иштеп атат. Бизде вакансия толтура. 19,5 ставка гинекологдун штаты болсо, дагы 10 гинеколог келсе, биздин ордубузду талашпай эле келип эле отуруп калса болот. Вакансия бар, 10 вакансия бар, келип эле отуруп калса болот. Мына урматтуу медицина тармагында ушул окуп билим алып жумуш таппай жүрөм деген адамдар болсо, Каракол шаарына чакырабыз. Өзүңүздөр билгендей абдан туристтик өрөөн, ошол учурда эли дагы, жери дагы жакшы. Барыңыздар келип, жардам берип, медициналык кызмат көрсөтүүнү кааласаңыздар, ваканттык орундар кенен экен. Барыңыздарга рахмат. Эми ден соолук каалайбыз. Элибиздин аманаты, жоопкерчилиги сиздердин колуңуздарда. Ошол учурда баардык эле адамдар дарыгерлерди жаман дебейт, жакшысы да бар. Ошондуктан мындан ары эми жакшы жактарыңыздар менен, жакшы жактарды чагылдырып,
келип туралы, Анан беш кемпир десе бул жакта бир мафия анан деген түшүнүк азыр калыптаныптыр. Кыскача беш кемпирдин таржымалына токтолуңузчу. Түшүнбөгөн элдерге ушу беш кемпир тууралуу айтып берейин деп атам. Беш кемпирдин жана 80ге чыкты деп атпайбы? 80ге чыкканы жок. Ичинде 80ге чыкканы жок. Да 70ке чыгып калгандары бар. Анан бул беш кемпир деген ат 90-жылдардын башында азыр раматылык болуп кетти. Биздин кураторубуз Мусуралиев Макен Субанович деген профессор бар болчу. Мен деген колунан бар жоктун баары келген Кыргызстанды кармап турган кыйын профессор болчу. Ошол бизге кураторство кылып көп жыл биз менен чогуу иштешти. Бизге тяжелый больнойго ургентный врач чакырабыз да Бишкектен. Ошондо Макен Субанович айтып жиберчү. Коркпой үркпөй эле бара бер. А жерде 5 кемпир бар. Барып жазуусун тактап, диагнозун тактасаң, калган өзүлөрү бүтүрөт депчи. Жакшы намерение менен көлдү кармап жүргөн ушул 5 кемпир, көлдүн элдерин сактап жүргөн ушул 5 кемпир деп ушу эркелетүү менен бизге койгон ат эле. Биз даже жакшы намерение менен айтты эле. Биз даже жана аттестацияга барган кезде далыбыздан чаап туруп, мына менин 5 кемпиримдин бирөө ушул деп туруп элдерге тааныштырчу эле. Көлдү кармап жүргөндөр ушуларга ыраазычылык кылыш керек деп өзү келгенде мынтип айтчу эле. Силерде документиңер жок, кандидат, доцент, профессор деген, бирок көлдүн профессорусуңар силер. Профессор жасаган, кандидат жасаган жумуштун баарын жасап жүрөсүңөр. Силерге ыраазычылык деп дайыма ошентип айтып. Таржымалоо ошондой. Таржымалоо ошондой. Ошол Макен Субанович 5 кемпир деп бизге ат койгон кезде мен 40-тын тегерегинде эле врач болчумун. Кемпирге деле ошондо күлгөн. Мен деле кемпир боло элекмин го Макен Субанович. 90-жылдардын башы болчу бул. Десем, Кудай буйрса, Кудай аман койсо жетесиң сен да кемпирге деп. Ошентип бизди эркелетип 5 кемпир деген. Анан ал 5 кемпирден бирөө уже каза болуп калган. Анан калган 4 иштеп атат. 4-төн бирөө Калесативна мынакей жана Бишкекке дополнительный дарыланганы кеткен. Бирөө Султанбаева Кавкар Султан Бешекеевна жанагы резонансқа кабылып калып жумуштан чектетилип калбады. Ал бирөөсү Айткулиева Анара Турсуновна азыр ден соолугуна байланыштуу акушерство эмес, ал УЗИС врач болуп кеткен. Биздин роддомдо УЗИС врач. Бирөөсү менмин. Ушу роддомду жетектеп иштеп жүрөм. Ооба, көп жыл болду ушул жерде иштегеним. Быйыл 43 жыл болуп, мына 1-августтан баштап 44 жылга кетти. Бирок менин жаштыгымдын баары, ден соолугумдун баары, койчу деги баардыгы ушул роддомдо калды. Эл окшоп мен кенен кесир басып, тиги түн уйкумду кандырып, эл окшоп деген тиги чет мамлекеттерге барып эс алып, курортторго барган жокмун. Күн-түн ушу 43 жыл ушул роддомдо эмгектенип жүрөм. Анан азыр ушул Макен Субановичтин койгон жакшынакай, бул жакшынакай бизди эркелетип айткан 5 кемпир деген сөзү башка жагына бурулуп, желмогуз 5 кемпир ошо местаны бербей атат деп элдин туура эмес түшүнүнө ошо жерде иштеп аткан врачтар кичине нааразы болуп турабыз. Анан 5-чиси болсо бирөө каза болуп калбадыбы? 5-чиси болсо мына пенсионный возрастта, бул дагы ким Элмира Санкановна. Муну биз өзүбүз катарга кошуп койдук. Эми пенсиядасың, эми кемпир болгондо эмне 5 кемпирдин акыркысы болуп жүрүп, мен акыркысы болбой, азыр бул Элмира Санкановна акыркысы болуп калды 5 кемпирдин. Ошол 5 кемпирдин таржымакалы. Эми айтып атпайбызбы? Иш болгон жерде кемчилик болот. Анан эл деле жөндөн-жөн эле мындай бир капа болбосо керек. Элдин капа болгондагы жактарын кабыл алып, сиздердин кабыл алууңуздар кайра өзүңүздөргө мындай бир жакшы жагынан мындай бир түшүнүктүү аброй алып берет. Ошондуктан эми элдин айтканы, элдин ушундай анча-мынча тарынганына туура кабыл алып, мындан ары дагы жакшы иш алып кеткениңиздерге биз терең мындай кызыктарбыз. Мындан ары мактанып туралы. Сиз айткандай 5 кемпир десе сыймыктанып тура турган абал жаралыш керек. Рахмат. Ана артында кичине жаш кыздарыбыз турат. Кудайым буйрса, Кудай аман койсо жетет биздин. Эмгегиңиздерди, ошо тажрыйбаңыздарды дал ушул кыздарыбызга үйрөтүп кетсеңиздер, бул дагы чоң салымыңыздар болот. Урматтуу көрөрмандар, буга чейинки биз жарыялаган жагдайда ушул бетаптын жолдошу Аман инибиз кайрылган маселеси менен келгенбиз. Анан мондай жагдайлар жаралган. Өзүңүздөр күбө болдуңуздар баарына. Аман азыр кандай карап атат дарыгерлер? Деги эле
ошол иштен кийин процесс кандай? Бала менен келинчегиңдин акыбалынан баштап айта берсең. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Ошол болуп өткөн окуядан кийинки дарыгерлердин көз карашы, кылган мамилеси, элдерге жасаган мамилелери аябай өзгөрдү деп ойлойм. Аябай өзгөрдү. Ошол кырдаалдан кийин жакшы карашты, жакшы дарылап атышты. Андан кийин транспортировка менен Бишкекке алып барганга чейин жардам беришти. Ошол кылган мамилеси аябай өзгөрдү. Ушундай. Бала кандай азыр? Баланын акыбалы жакшы, бирок 10 күндөн кийин кайра бир обследование кылабыз дешти. Анан ошондо Бишкекке жатты да азыр? Бишкекке жатып чыктык. Аман азыр бизге ушундай суроо коюлду. Ошол күнү күзөттө турган дарыгер мен күнөөлүү эмесмин, жок жерден мен садага чабылып кеттим деп хронологиянын баарын бизге төкпөй чачпай фактылар менен көрсөтүп берип атат, кагаздары менен. Анан биз бул боюнча тийиштүү бул жетекчиликке, анан ушул дарыгердин эгерде чыныгы күнөөлүүлөр жоопко тартылбай, неге мындай катардагы дарыгер жоопкерчиликке тартылат, неге жетекчилер жоопкерчиликке тартылбай, бир бечаралар тартылат деген суроо менен келдик да. Анан бул жагдай боюнча сен оюң кандай? Бул жагдай боюнча медицинский өзүнүн терминдери бар. Медицинский тайна деген барбы, билбейм. Анан жогору жактагылар өзлөрү чечишет деп ойлойм. Түшүнүктүү. Анан ошондон бери эмне болду сага? Ким күнөөлүүлөр баш ийип келдиби же кандай процесстер жүрдү айтып берсең да? Ошо биз как раз Бишкекке чыга турган күнү Каухар Бейшекеевна обл больницанын директору Утман Исаевич, анан реаниматолог бир байке келди, анан Аселе эже келди. Ошолор келип үйгө чейин келишиптир издеп. Анан келип ушундай балаңдын материальный, келинчегиңдин материальный жактан ущерб болгонуңдун баарын көтөрүп беребиз, болушунча жардам беребиз деп. Касеновна деген келди? Ибарат Касеновна келген жок, ал больницада сахар болуп калыптыр деп айтты. Бирок ал больницага жатканын мен деле билгем. Кайсы больницада эмне кылып лечение кылганын. Ошол. Бул жагдай эми жанагындай баланын кем карычына деп мен моякта пара эмеспи бул? Бул өзлөрүнүн күнөөсүн сезгендиктен мен айткам. Мен эмне деген материальный, моральный ущерб кетти. Ошонун баарын жабасыңар, андан кийин баламдын состояниясы кандай болот? Анан ошол маалда тосмо арыз жазып бердим. Тосмо арыз жазбайм азыр. Тосмо арыз жазганга аракет да кылбай элемин, аракет да кылбайм. Мен качан баламдын ден соолугу чың 6 саны аман болуп, мен жеке эле гос больницалардан эмес, частный больницаларда жакшы педиатры, неонатологдор бар экен. Ошо жака алып барып текшертип, полноценный уже балаң жакшы деген күндө анан эми баары адамгерчилик деген болуш керек. Анан ошол маалда тосмо арыз жазып беришим мүмкүн да. Түшүнүктүү. Эми башкысы келинчең менен балаң ушул аман эсен толук айыгып чыгып кетишсин. Чыныгы бул иште мыйзам бузган, чыныгы ушул функциясын аткарбаган, ушундай жагдайды түзүп аткан, акыбалга алып келип аткан кызматкерлер жоопко тартылышы керек да. Биз дагы ошого кызыктарбыз. Эми укук коргоо органдары өзүнүн чечимин чыгаргандан кийин, сот органдары өзүнүн баасын бергенден кийин бул нерсе айкын болот. Рахмат анда, ийгилик. Сиздерге да абдан чоң рахмат. Ошо чындык чыркырап ушундай да билинет экен. Ошо сиздерге абдан чоң рахмат, тазим. Рахмат. Ишиңерге ийгилик.